ушул акыркы 24 декабрь, 25 декабрь, 26 декабрь күндөрү кызматка киргизип койгон. Анан келишти, Нурлан байке кечирип коюңуз, бизди кыйнады, биз колго койбосок, биз аларга душман болобуз деди. Ошентип 2,5 жыл кордукту көрдүм. Мурадилов Талант Кочкорбаевич, ошонун орун басары, кийин начальник болду. Сизди ошо жактан жетекчилери албашын суранышыптыр деди. Мен эмне кылыптырмын десем, ал кызматкер баягы тыйын албайт, тыйын бербейт. Анан мени туурап, бөлөк кызматкерлер дагы бензин берилбейт. Мына мен кандайча бензин берилбейт? Бул ыкчам тергөө тобуна тез жетип болуш керек. Тез жетип барганга бензин беришке, бензин берилгени үчүн мен Финполго кайрылып атам. Ыкчам тергөө тобунун машинасы боюнча бул жерде видеолор бар. Кандай видео? Кышында летний дөңгөлөк менен, то есть жайкы дөңгөлөк менен. Так. 25 декабрь. Ыкчам тергөө тобунун машинасы летний дөңгөлөк менен жүрөт. Жолдош Кенже сержант, сиздин формаңыз не соответствует, головной убор не соответствует. Болчун байке. Сиздин кабыраңыз мындай не положено. Автоматчик сүрөттөр бар, мен силерге көрсөтүп берем. Күндүз уктап жатат. Автоматтын магазини жок. Баш мен келип ошо сүрөткө тартып алып рапорт менен кайрылган күндөр болду да. Мен рапорттун көзүнчө эле айырып койчумун теле. Мен 1 жаш киши, 1 жаш улуу кызматкер, полковник болот. Фамилиясы кимден эмес? Давлетов Нурмат Турдакынович. Подвалда бир чоң ящик бескозун оружие жатат. Кызматкерлер барып алып чыкты. Ал боюнча иш козголду. Ошол бойдон козголгон бойча отуруп. Саламатсыздар, урматтуу достор, Беспредел медиа порталынын көрүүчүлөрү, кызматыңыздарда Кайрат Кенжебаев. Бүгүн бизде абдан кызыктуу тема. Тагыраагы ийимдеги Беспредел мыйзамсыз көрүнүштөр тууралуу айтып беребиз. Тагыраагы Чүй облустук ички иштер башкармалыгына караштуу Кемин рибисиндеги 2019-2020-21 жылдардагы болгон мыйзамсыз көрүнүштөрү, башкача айтканда элге түшүнүктүү болсун үчүн Беспредел тууралуу айтып беребиз. Муну бизге ким тастыктап, далилдерин айтып берет десеңиз, бизде конокто ошол милициянын өкүлү Нурлан Алиев байкебиз келип отурат. Нурлан байке, кош келдиңиз бизгечи. Анан сиз деле ошо суроо берип кетсем, сиз милициянын азыркы учурда кызматкерсизби? Милициянын майорусуз. Ошондойбу? Саламатчылык, саламатсыздарбы кыргыз элим, саламатсыздарбы биздин ажообуз Садыр Нуркожоевич, урматтуу министр Сулан Алмаканович. Мен азыркы учурда Кемин райондук иштер бөлүмүндө, нөмөт бөлүмүндө улук нөмөткер кызматкеримин. Милициянын майорусуз? Милициянын майорумун. Эми себебин айтсаңыз, кандай мыйзам бузуулар болду эле? Эмнелер болду эле? Себеби эми азыркы учурда мен ден соолугуман баштайлы, ошо менен анан акырындап катар мен төлөйм. Мен азыркы учурда сахарный диабет 2-нчи типтеги, артериальная гипертензия 2 степени высокого риска деп диагноз коюшкан. Ушуну биздин Ички иштер министринде военный врачебный комиссиясы бар. Ошолор текшерүүдөн өткөндөн кийин ушундай тастыктама чыгып атат. Бул жерде жазылып атат. Заболевание до получения период службы в органах. То есть мен кызмат учурунда ушул оору, 2 ооруга мен чалыктым. Бул жерде ошол бияктан мага азыр буну өтүш үчүн ушундай бизге ички иштер, Кемин райондук ички иштер бөлүмүнө направление берген. То есть капитан милиция Алиев, инспектор жүргүнчү СО поводу Кеминский районунда ВВК өтүш керек экен деген. Бул ВВК боюнча менде азыр видео бар. Бул ооруну мен Кемин райондук иштер бөлүмүнүн начальниги Давлетов Нурмат Турдакыновичтин убагында мен. Кайсы жыл болуп атат ал? Бул 19-жылдан башынан башталган. 19-жылдын башына чейин башталып, 20-жылы мени Токмок шаардык иштер бөлүмүнө которуп жиберишкен.
которуп жибергенде баягы менде бул жерде азыр мен видеолор менен да тастап берем. Себеби мен күзөттө турганда мыйзамды мен биринчи талап кылам. Ал жерде да биякта видеолордо көрсөтүлүп берген. Видеолорун көрсөтүп берген. Анан булар мени ушул акыркы 24 декабрь, 25 декабрь, 26 декабрь күндөрү кызматка киргизип койгон. То есть мен действующий сотрудник. Имаратка киргизбейт. Имаратка киргизип коюшкан. Мына келдим, эртең менен келип, кызматымды, то есть күзөттү кабыл алайын десем, мени чыгарып, анан эртеңки чыга турган кызматкерди баягы күчкө салып, чыгарып, ошо мени 3 күн киргизип коюшкан. Бул боюнча мен мына бул жерде. Себеби эмнеге киргизбейт атасыз? Сиз болду бул жерде кызмат өтөбөй, сизди уже Токмок шаардык ички иштер бөлүмүнө которулуп кеткен эди. Бирок биз военный кызматкер болгондон кийин биз буйрук менен иштейбиз да. Чүй областтык ички иштер башкарманын начальнигинин буйругу жок. Мен Кемин райондук иштер бөлүмүнүн кызматкери болуп иштетет элем да. Мени 3 күн буйрук чыга элек болчу. Буйрук чыга элек. Бул жерде постовой книгада бар жогу бизде көрсөтүлгөн. Азыр кечиресиздер. Так, мынакей. Бул жерде бүт көрсөтүлүп атат. 24-тө Момункулов элдерди чакырып атат. Бул 25-inde чыгыш керек болчу. 26-сында Омуралиев форматты чакырып атат. То есть 25-inde. 26-сында кайра Момункулов элдер чыгат. То есть бул черезден чыгып атат кайрачы. Биз сутка тургандан кийин, 714 буйруктун, эски 376 буйруктун негизинде 48 саат или 72 саат эселиш керек. Эс алышыбыз керек да. Жок, буларды бир күндө эле кайра 24 сааттан чыгарып атат. Андан 27 Абдыразаков чыгарып атат. 28-и Омуралиевди чыгарып атат. Мен жокмун. Бул боюнча, если мен кызматка чыкпай койсом, эч себепсиз кызматка чыкпагондон 3 сааттан кийин кызмат ордунда жок болсо акт түзүлүш керек. Мага эч кандай акт түзүлгөн жок. 25-inde келдим. Эч кандай акт түзүлгөн. Киргизбейт. Киргизбей койду. Кирдим, киргизбей койду. 20 бул ошо айдын аягы болгон себеби баягы буйруктун баары токтойт экен жаңы жылдын астында. Анан 27-синде ушу 1 күндүкпү 2 күндүк буйрук ачылат экен да, ошого мени баягы ошол убакка созуп ачкан экен да. Анан мен 27-синде мага баягы айтышты. Ушундай эртең 27-синде буйрук ачылат экен деп, мен анан бардым дагы больничный аштырып Токмок шаардык ооруканасына жаттым. Баягы элестетсем 3 күн кызматка киргизбей койсо өзүм ошо сахарын диабет менен оорусам, давлением болсо. Анан жаттым дагы 2 декабрда чыктым. То есть 2 декабрда 20-жылы жаңы мыйзам күчүнө кирген. Ошол 20-жылдагы мыйзам 2 декабрда күчүнө кирди. Мени 7, то есть 2 февралда кирди. Мени 7 февралда Токмок шаардык иштер бөлүмүнө буйрук чыкты. Буйрукта, то есть жаңы мыйзамда, 102 мыйзамда көрсөтүлгөндөй 25 статьясында мындай деп жазылган, 2 пунктунда. Если кызматкердин үй бүлөсүндө, состав семьясында оорукчан, инвалид, баласы, бир тууганы же баягы карып калган ата-энеси болсо, кызматкерди ротацияга которулбайт. Мен келгеним эле 17, 18, 19, 3 эле жыл болгон. Негизи мыйзамда 5 жылдан өткөндө бизди ротация кылат. То есть 5 жылдын ичинде бир жерде иштесекчи. Анан менин 2 карындашым, иним инвалид, второй группа. Менде биякта кагаздарын бар, далилдери бар. Далилдери бар. Анан 3 пунктунда болсо, если кызматкердин ден соолугуна байланыштуу болсо, тоже бизди которууга болбойт. 20-жылы ошо Токмокко бардым. Токмокко мен 2007-2008 жылдары иштеп кеткем ал жерден. Бардым, жакшынакай тосуп алышты. Как раз ковидка мен попадать этип калдым. Врачтар айтты, то есть ушул диагноз менен ооруган өзү эле жаран, мен кызматкер деп ойлойм, жаран, ооруган жарандар болсо,
биз ковидке баягы биринчи эле жем боло турган баягы ушундай диагноз менен жем болот экенбиз. Бирок мен аны качкан жокмун. Мен больничныйга да чыккан жокмун. Ушул ковид бүткүчө бүгүнкү күнгө чейин иштеп келдим. Баягы ыраазычылык билдирип кетели. Биздин ошо Токмок шаардык иштер бөлүмүнүн начальниги, орун басарлары, биздин мен ГОМ-1-де микрорайондо инспектор болуп турдум. Убагында баягы антисептик, маска, перчатки деген баарын алып келип берип, биз мына аман эсен маңдайыңызда турам мен азыр. Ошол ковид убагында кызматын өтөгөн үчүн мына медалдарды беришти. Рахмат. Анан 22-жылы жылдын сентябрында, сентябрдын 19-18-деринде Кеминге буйрук чыкты. Кайра Кеминге? Кеминге келди. Өзүн жашаган жериңиз Кеминде? Анан мен өзүм 4 балалымын. Мектеп кураганда 2 балам бар, анан жаш жетелек садикте 2 эгиз балам бар. Общий 4 балам бар. Бул жерде да азыр газеталарда бар. Баягы эгиз бала болгондо ИИМдин басма сөз кызматынан келишип бизди тартып чыгышкан. Рахмат аларга да. Анан ошентип баягы алган айлыгыбыз 20 000 болчу ошол убакта. Мына азыр биздин президентибизге, министрибизге чоң рахмат. Азыр мына айлыгыбызга кошуп берип, кичине баягы кенен ала турган нерсебизди алып калдык. Ошол убакта 20 000 тегерек болчу. Келинчегим эгизтерди төрөп декретте болчу. Мен Токмоктон, то есть Кеминден жумушка келип кетип, барып келишим 100 километр болот. Анан баягы жол тосуп барайын десем мен физически жетишпейм. Потому что айылдан центрге түш керек, центрден базарга барыш керек, базардан кайра баягы Говудага келиш керек, Говудадан Гомго барыш керек. Анан баягы өзүм менчик машина менен барып келип аттым. Бир айына сменге bir ayda 10 жолу турам, 10 000 сом кетип атты. 10 000 сом менен 10 кишини бактым. Кайрылбаган жерим болгон жок. Мына болгон бүт ушу жерде болгон жерине чейин кайрылдым. 10 000 сомден баштаган Чүй областтык иштик башкармаларына. Эмне деп кайрылдыңыз буларга? Менин жилищный бытовой условиямды карап бериңиздер. Мени баягы мындай деп булар которуп атышат да, моральдык психологик Кемин райондук иштер бөлүмүндө моралдык психологик климатты бузуп жиберди деп атат да. Сизде ошондо? Ошондо. Мен ал убакта дагы 4 нөмөткер болсок, 3-өө ага нөмөткер болчу. Мен жөнөкөй эле нөмөткермин. Анан мен начальник болбосом, орун басары болбосом, анан мен билбейм моральдык психологик климатты. Просто бул жерде мен азыр ушул Кеминге которулуп келгенден кийин өздүк курам келип Нурлан байке кечирип коюңуз. Мени кыйнап кол койдурду. Мен алардан сураган жокмун. Мен потому что которулуп келип атканда сөз бергем. Ошол бойдон, короче, баарын Кудайга койдум деп келгем. Бирок баягы мага ошон намыскөй патриот кызматкерлер Кеминде да толтура. Анан келишти, Нурлан байке кечирип коюңуз. Бизди кыйнады. Биз кол койбосок, биз аларга душман болобуз деди. Ошондо ичара коллектив эле ушинтип ийрип атат да. Ушун ал жерде эме тиешеси бар да, бухгалтер, канцелярия деген алардын не кереги бар? Уборщица дегендерчи мисалчы. Ошон бар сизге каршы куруп жалтыртып атышабы? Ал эми начальник ровду ошолордун бар. Мен мындай болду да, бизде ровдуда общий группа болот. Ал жерден мени чыгарышты. Жалгыз мени чыгарышты да, анан ошо ичара булар өзүлөрү обсуждение башталды. Анан мага кызматкерлер айтып бирок баягы чыгарган мен өзүм эмеде болчумун, маалыматым бар да, мени чыгарды бул жерден, WhatsApp'тан чыкты. Мен кызматымды кылышым керек да, алардын ызычусунан. Анан кийин булар ошондо чогулушуп туруп, анан кийин мени суд офицерчесинен, бул суд офицерчеси болду, мени каралды, бөлөк ровдуга которулсын деп булар решение чыгарышты. Бирок мен ал арыз менен да таанышкан жокмун. Жанагы кол коюлган кызматкерлердин дагы колдору менен да тааныштырган жок. Бул анонимдүү. Мен сменени тапшырып кеткенден кийин эле баягы движение, процедура башталат. Мен келгенде тынчыйт. Анан ошол эме баягы суд офицерчеси болду. Бул Давлетов Нурматур Дакынович больничныйга кетти сразу, потому что эртең сураса мен баягы больничныйда болчумун, мен эчтеке билбейм дегендей болот да. Бөлүмүнүн башчысы да бул, жетекчиси. Жетекчиси болот. Менден бир эле жаш улуу, полковник.
Мен мына званиямды ар бир жыл сайын жарым жылдан узатышат. Бул майорду да 6 ай кеч алдым. Ушул жалдырап ызы кирбеген жерге кирбей атып. Бул жыйынтык көрсөттүңүз да. Эми жыйынтыкты көрсөттүм. Мен бул эми айтып атпаймынбы? Токмок шаардык иштер бөлүмүнүн жетекчиси өздүк курамдарына тазим этип коюн ушул жерден прямой эфирден Чүй областтык ички иштер башкы башкарманын кадр боюнча орун басары Абдыразак Урфат Абдырачичке чоң ыраазычылык билдирем. Ушул жетекчи болуп келгенден мени чакырып, бүт шарттын баарын түшүнүп, ушул кызматкер, то есть ушул орун басарыбыз мени Кеминге которуп берди. Кеминге барганда дагы билдирме менен кайрылдым. Билдирме кайрылсам, азыркы биздин начальник подполковник милиция Исмаилов Ерлан Жеңишбекович чоң рахмат. Кадр боюнча орун басары Эшимов Улан Кыштыбечке да рахмат. Кабыл алышты. Кабыл алышты. Ыкчам боюнча кызматкер орун басары Алымбек Эсенбек Жаныбековичке да рахмат. Мына мен ушул 95 юбилейин беришти. Бул муну кандай кылып алдым? Сентябрь, октябрдан баштап мына бүгүнкү күнгө чейинкисинде 4 кылмыштын изи суйлукте бетин ачтым. Беришти. Орун баягы майорский орунга алып барып коюшту. Майорумду алдым. Буларга рахмат. Анан ошентип Токмокко которулдум. Токмокко которулгандан кийин жанагынтип үй бүлөлүк шартын акчам жетпейт. Кайрылдым. Бирок карабай иштеп аттыңыз, барып келип. Барып эч кандай ишенбесеңиздер 1 минута кечиккени боюнча бир түшүнүгүм болсо ошол жерде барып сураштырсаңыз болот. Мен жумуш, биринчи орун жумуш. Анан ковид башталып калды. Анан келинчегим байкуш боор ооруду мага. Нурлан, мен да жумушка чыкпасам болбой калды. Негизтен 1,5 жашка чыгып калды. Балдар кандай болуп ушу ковид башталып калды дагы. Анан баягы 8 класстагы, анан 4 класста окуган 2 балам эгистеди карап калды. Экөөбүз суткага кетебиз. Келинчегим да чыкканга муктаж болду. Анан ошол 4 балабыз жалгыз жашашат элек жастар. Үйдө калат, WhatsApp менен сүйлөшөбүз, мамасы тамагын жасап кетет. Ошентип 2,5 жыл кордукту көрдүм. 2,5 жыл кордукту көрдүм. Анан кайра которулуп келдиңиз. Кайра которулуп келдим. Мына жанагы айтып кеткен жетекчилерге рахмат. Азыр ошо Кемин райондук иштер бөлүмүндө ага нөмөткер болуп кызмат өтүп келатам. Эми жанакы кандай баш аламанттарда бар дебиз беле? Кемин рибистеги ичиндеги мыйзам бузуулар бар деп, ошолорго токтолуп эле кенен айтып берсеңиз, эмнелер болот? Мен жанагы Давлетов боюнча азыр мен айтып бердим кандай кылып которулуп. Андан кийин мен Токмокто кызмат өтүп аттым. Бирок бул жерде жана кол топтолгондо жана кызматкерлер айтып бергендей, ал баракты дагы, арызын дагы мага көрсөтүшкөн жок да. Бул арызды Казиев Айбек деген жазып атат менин үстүмө. Бул кандай болуп жазылган? Ошол убакта бул шайлоонун тушу болуп калды беле, ким келген? Орозалиев Алмаз. Ички иштер министринин орун басары. Кемин рибине келген. Мен нөмөттө болчумун. Келип, кирип келди, биз баягы команданы бердик. Ошол жерде Давлетов, Абдырахманов Эркин Кожобердиевич, наружный служба боюнча зам болчу. Келип, нөмөт бөлүмүнүн начальнигине тиешелүү китепти сурады. Зам министр сурады. Анан ошол нөмөт бөлүмүнүн начальнигин чакырдык. Келди, ушул китепти берип коесуз деди. Ал издеди дагы, бир жарым саатта издеди да, телефонду өчүрдү дагы, кетип калды. Зам министрди да көз келген жок. Кетип калды, жок. Зам министр ошол жерде бир сааттындай тура, бир сааттын чамалып турду. Нөмөт бөлүм башчысыбы? Башчысы бир 20 мүнөттөй ары бери чуркады. Анан ал жерде, бул жерде ал кандай кызматкер экенде мен сүрөттөрүн менен силерге көрсөтүп берем. Анан кетип калды дагы. Зам министр отурду, кетти. Эртеси ошол Абдырахманов менен Давлетов ийимге кетишти, келди. Эртеси келди. Анан баягы нөмөт бөлүмүнүн башчысын чакырып, баягы эмне кылышты билбейм. Ал китепти мени Алиев катып салыптыр дейт.
Эми элестетсеңиз, нөмөт бөлүм начальнигинин сейфинде өзүнө тиешелүү ключу, өзүнө тиешелүү печати болот. Бизде анда печать скрывать этилсе, эшик ачылса, ал жерден зычуу көтөрүш керек да. Жок, анда болгон жок. Анан мен ушул экөөнө да таң калам да. Мен мындай болуп, мен мына өмүр бою наружный службада иштеп келатам. Мага дагы көп должностьтарды предлагать этишкен да. Мен эми ден соолугума байланыштуу азыр ушул жерде эле кызмат өтүп атам. Жолдош нөмөт бөлүм начальниги, сиздин журнал нөмөткерде кантип болуш керек деген суроо бериш керек да. Аны Алиев катып салыптыр десе эле, Алиев кантип алды аш жерденчи? Бул экөө тең. Бул эми баягы начальник роудуна го, эми ал общий. Ну ошол наружный службаны нөмөт бөлүмүнүн күрүүмү замы карап атат да. Ошол жерде ушул суроону бериш керек болчу да. Ошондон кийин анан ызычуу башталды. Анан Токмокко кеттим. Которушту. Баягы жердеги кызматкерлердин баары кыжалат болушту кичине. Анан мага телефондор менен чалып атышты. Бир 21-де Мурадилов Талант Кочкорбаевич, ошонун орун басары, кийин начальник болду. Баткенде ызычуу башталды. Өздүк курам жогорултулган тартипте күч алып баратат, иш алып баратат. Кемин укужасынан 2 следственный арестована качты. Мен камактагылар качып кетти. Камактагылар качып кетти. Кеминдеби? Кеминден. Эмне качып жүрдү? Алар ошол мен сурасам, баягы булар мындай да, мен бул жерде видеодо көрсөтүп берем. Мен баягы кызматтуу кандай ал жерде тетикте тартип, темирдей тартип керек. Булар киргенде 2 сержантты, 1 сержантты ачып кой деген халаттын отношения алышкан да. Бул боюнча выговор, замечание дейт. Ошондой эле побег Токмокто болду, Ысык Атада болду. Начальниктен баштаган тетиги акыркы постойго чейин кызматтан алып. Булар да эчтеке кылган жок. Андан кийин дагы улана, андан кийин дагы мен жанагы бир журналистке ошол боюнча биз информация бергенбиз да. Мага үйгө келишти, балдар ыйлашты, байке беспредел болуп атат бизде депчи. Анан кийин дагы келип информация беришти. Байке ушундай болот. Эми жаш балдар тигилерчи. Кандай беспредел? Тартап кетесизби? Түшүнтүп атам. Ошол биринчиси жанагы побег. Камалганда качып кетеби? Камалганда 1 сутка издешти. Токмокто деле ошондой болду, бирок Токмокто мына айтпайм. Жетекчинин баарын алды. Жетекчинин. Кеминге тийби? Эч ким азыр ушул жерде ошол бойдон иштеп турат. Азыр деле иштеп атчу ошол. Ошолордун баары иштеп атат ал ошол жерде азыр. Ошол жана кылмышкерлерди качырып ийгенин баары. Качырып ийгенин, карабаганын дагы, жооптусу дагы бүт бар иштеп атат. Жетекчиси да ошол убакта. Жетекчиси да иштеп. Ошол азыр кандай болуп алынганын айтып берем. Анан Токмоктон баягы сменди тапшырып келсем, кечинде кайра келишти балдар. Байке ушундай. Кемдир бир балдар келип атат. Мага келип атат да. Анан келди дагы подвалда бир чоң ящик бескозун оружие жатат. Дешти. Ошондой болуш керекпи? Жатыш керек. Андай болбойт. Ал деген же нөмөт бөлүмдө болот. Нөмөт бөлүмдө. Аны спецмашина менен сопровождать этип барып, КУВДнын вооружейкасына өткөзүп бериш керек. Чүй областык иштер башка. Дальнейший алар МВДга берип, ал курал жарак деген сактоодо болуш керек болсо. Жок, ал эси жараксыз болсо, ал уничтожение кетиш керек. Бир мындай колуктогон бир ящик. Яшта түрлүү. Мен баягы мага келип сүрөттөн көрсөтүштү. Анан биздин ИИМдин ичкиликтөө кызматкерине, ГКМнын кызматкерлерине мен барып маалымат бердим. Ошондо 17 февраль 22-жылы, 17 февраль 22-жылы кызматкерлер барып алып чыкты. Ал боюнча иш козголду. Ошол бойдон козголгон боюнча турат. Азыр эле ошол боюнча турат. Азыр ошол боюнча турат. Андан кийин мен кызмат өтө бердим, балдар кайра келишти. Байке мына дагы ушундай маалымат келди. Мен бай жигиттер жаным койгулачы. Мен өзүм менен мындай бир эс алып алайынчы десем дагы байке жок. Сиз азыр жашсыз. Биз күйбөсөк эч ким күйбөйт деп, анан жанагы кичи кеминдеги мал уруулуктар боюнча
кыдырып биз көрдүк. Мындай жош тургундарыбыздын арыздарын жанагынтип баягы кыскартып дегенче да биз журналистке кайрылганбыз. Негизи ичкиликтөө кызматына кайрылалы десек, чота балдар айтып калды. Бул кишинин баягы кыргызда макал бар эмеспи? Кыршаң болсо танкасын, кыршаң жок болсо манкасын дегендей. Кыршасы күчтүү окшойт. Жок, журналисттерге чагыл деди. Чыгып бериңизчи, байланыштырып бериңиз деди. Мен байланыштырып бердим. Анан ал боюнча жумуштан алынган жок. Азыр барды да Чүй областына барып начальник болду. Сиздерден кетип, бизден кетип, Чүйгө. Чүй райондук ички башкармага барып, райондук көмөгө, Чүйгө. Ошол жактар базы начальник болуп иштеди. Кайра башчы болду. Берки Давлетов болсо, могу безопасность городко начальник болуп барды. Азыр Первомайскийдеги биринчи орун басар болуп кызмат өтүп атат азыр. Бизди ушинтип ар кайсы баягы эл барбаган жерге, эл кирбеген жерге алып барып элек камап. Бул мен жана көрсөтүп кеткен башчыларыбыз болбосо, мен жана жерде эле өмүр бою эле капитан болуп калып кетмекмин да. Анан эч кандай баягы жамандык кылган жокпуз. Кызмат өтүп атсак, мени Чүй область республиканский ГАИге чакыртышты. Иштеп атасыз кеминде? Жок, Токмокто иштеп атам. Токмокто иштеп атсаңыз чакырды. Чакыртты. Бардым. Жол коопсуздук кызматына. Жол коопсуздук кызматына чакыртышты. Исраилов Азамат деген. Мен аны кичине баягы телевидениеден эле көрүп жүргөнмүн, анандай аны аласа бересем жок. Чакыртышты. Сиздин личный делоңузду алдырдык. ГАИ кызматкерине деди. ГАИ кызматкерине деп туруп, хорошо дедим. Десем, направление өтүп келиңиз деди. То есть ВВК өтүп келиңиз деди. Текшерүү өткөрөм. Ооруканадан, Ооруканадан. Ден соолук байланыштуу. Направлениясын бардым. ВВКсын өттүм. Бул жерде заключениеси турат. Годин дальнейшей службы. Водительский удостоверение алып барып бердим. Категориянын баары жарады. Дипломдун копиясын алып барып бердим. Жарады. Баарын сурат, бүт жарайт деди. Билдирмемди жаздырышты. Все, күтүңүз деди. Кеттим мен. Ошо менен 4 ай 5 ай өттү. 5 айдан кийин бардым. Бардым дагы 5 ай иштеп жүрөсүз өзүңүз? Мен Токмокто иштеп жүрөм. Токмокто иштеп жүрөсүз, күтүп жүрөсүз. Күтүп жүрөм, 5 ай күттүм. Анан баягы ары же бери болуш керек да. Бардым дагы кадрга кирдим. Ушундай мен эмне болду? Алсаңар, албайсыңар же мен кандай болот десем, сизди албай калдык деди. Анан албай калган себеби бар да. Мунун баарын мен деле бул жерде туугандарым жок болсо, күнүгө барып келиш керек. Себеби бар десем, себеби ушул Кемин Токмок жака мен негизи ошол жакка деп ачкан. Анан сизди ошол жактан жетекчилери албашын суранышыптыр деди. Эмне мен эмне кылыптырмын десем, ал кызматкер баягы тыйын албайт, тыйын бербейт. Анан мени туурап бөлөк кызматкерлер дагы жаман жолго өтүп кетет бекен, таза жолго. Таза жолго өтүп кетип, анан алардан дагы акча ала албай, анан начальникке кыйын болуп калат да. Тиги жерден келген жанагындай майда чүйдө эмелерин баарын бирөө алып бирөөдөн бериш керек да. Ошон үчүн урматтуу Исраилов Азамат Бакирович бизге ушундай проблеманын кереги жок деп кайрылган окшойт. Анан кадр бөлүм начальниги менен кирбайт, мен анда беттештирип койгочу. Мен өзүнүн кабинетине сүйлөшүп, кол кармашып кеткенден мен бир өзүнөн сурайын десем, кабинетине киргизип койдум. Киргизип койду, анан ошол бойдон келдим. Анан жанагы айтылган жетекчилердин баары тең мени ошо Кеминге үйүмө жакынына коюп, азыр ошол жерде кызмат өтүп атам. Кызмат өтүп чыккандан кийин мени мына бул жерде тоже видеолор бар. Силерге жөнөтүп коебуз. Артыман слежка кылышты. Аңдыган учурлар болду. Аңдыган учур болду. Ал жерде күзөттө менде буякта бир постойдо көрсөтүлгөн. Артыман аңдып барып, азыр бир мүнөт. Артыман аңдытып, тигил сураштырсаң баягы эме деген, баягы аны да мен байкаган жокмун да. Баягы кызматтан чарчап чыгасың да. Үйгө жол тосуп турсам,
баягы ошол жердеги ары бери өтүп аткан жарандар айтып калды. Нурлан, сени чото кызматкерлериң тартып атат окшойт деди. Алда бул жерде азыр видеодо көрсөтүп турат. 25 декабрь 2012 жылы дежурный Омуралиев Урмат, помощник Усубалиев Азиз. Булардын уруксаты жок. Эксперт менен айдоочу чыкпаш керек. Потому что биздин кызматты мен кыскача түшүндүрүп коеюн. Биз эрте менен 8:30 келип, баягы райондогу обстановканы бизге тиешелүү нерсенин баарын баягы өткөзүп алабыз да. Өткөзүп алып, ошол 9-дан кийин журналдарга кол койгондон кийин Кемин районунун аймагындагы жарандарыбызга Бишкек, Балыкчы, Нарын, Торгарт авто жолунан өткөн биздин айдоочуларыбызга ошонун ичиндеги пассажирларына биз жооп беребиз коопсуздугуна. Кандай бир маалымат болсо, министрдин буйругу бар bizde азыр. Буга чейин эле болгон, баягы жыл сайын баягы изменение, дополнение болуп турат да. РОВДдан 5-10 мүнөттүн ичинде группа чыгып кетиш керек. Группа чыгып кетип, ошол жаран кайрылган жарандарга жетип барышыбыз керек да. Может, кылмышкерди ыкчам ошон үчүн ыкчам тергөө тобу деп айтылат да. Анан Давлетовдун убагында менде мына азыр биякта да видеосу бар. Финполго мен мынакей Финполго кайрылгам. Президент, министрибиз, Чүй областтык ички иштер башкармасынын начальниги эл менен милициянын ортосундагы мамиле оң болуш керек деп эле мына азыркыга чейин келет. Анан бензин берилбейт. Мына мен ошо кандайча бензин берилбейт? Бул ыкчам тергөө тобуна тез жетип баш керек. Тез жетип барганга бензин беришке, бензин берилгени үчүн мен Финполго кайрылып атам. Мен бул жерде ошон үчүн финансылык полицияга жаздыңыз беле? Мен кайрылгам. Бул жерде видеосу бар. Бензин эмне болду? Benzin. Emnege? Kimden alasın? Ya, Ruski, bu yakka 9 DTP geldi. Ne? Aytıp özüm. Benzinge. Taktayız. Özüm berip atam ana, geçinde ile alam benzin yoktu. Atves mına. RPP'ga düştü. Düşündün mü? 2 DTP. Ya. Hey Ruski. Jüydele janağı koy. Joy aldın mı? Tanış çok bu. Erte kanıp barıp gelin çoğun emre. Çok hoş oldu pasardaşı DTP'da. Ya. Kimden alız? Yok az kaysı benzin ben vardım. DTP'da. Duram, kancasında olgan qarap ko'zum bu. Özüm çıkardım. Kança mı oydum? Ha, o 110 litre жетти. Özüm çöntөгүмөн акчамды берип, ыкчам тергөө тобуна бензинди койдуруп, мен ошол кайрылган жарандарга жөнөтүп атам. Ыкчам тергөө тобунун машинасы боюнча бул жерде видеолор бар. Кандай видео? Кышында летний дөңгөлөк менен, то есть жайкы дөңгөлөк менен буйруктар келген болгон служебный автоунаанын баарын зимний дөңгөлөккө көчүрүш үчүн. Мен бул жерде видеодон көрсөткөм. Ошол ыкчам тергөө тобуну кетип баратып, тайгаланып кетип, ичинде кызматкерлер бирден болсо ким жооп берет? Туурабы? Алар кантип барып жүрдү ошондой дөңгөлөк? Мен ошо кандай кылып барып жүрдү билбейм, баягы айдоочунун эле кыйындыгынын ким жооп берет? Бала чакасы, ата энеси мисалычы. Ошондой эле ыкчам тергөө тобунун жана машина дөңгөлөгүнүн жайкы дөңгөлөгүнөн качкандан өзүнүн менчик машиналар менен барып келип атты. Бул жерде видеолорду мен көрсөтүп берем. Мен артынан кубалап жетип барган күндөр болду. Өзүнүн менчик. Жетекчи эмнени карап атат анан? Ал мына ошонун баарын ачык айткан үчүн мен душман кылды. Кызматтык милдетим менен күнөө таба алышкан жок. Форма одежда боюнча күнөө таба алган жок. Кечип келди, жумушка чыкпай деген күнөө таба алышкан жок. Анан мындай моральный психологический климат деди. Моральный психологический климатта мен бир баягы 20дай кызматкер чын жүрөктөн
Бул начальникке жардам беришкен. Себебин айтып берейин. Сиз Кемин район тургунуз, мага маалымат чалганда жүзөккө түшкөндө мен алгандан кийин ошол мага чалат да биздин аймактык тескөчүнү жөнөтүп коесузбу, биз таба албай атабыз. Анан сизге мен аймактык тескөчүгө чалам. Аймактык тескөчү сиздикине барат. Сиздин аймактык тескөчүнүн телефону менен сиз мага чаласыз. Жолдош Нөмөткер келди. Рахмат. Ыраазычылыгыңызды билдиресизби же дагы бир дооматыңызды айтасыз, мен ал дооматты кабыл алам. Ал кызматкер каякта жүрөт, каян биякта жүрөбү, биякта жүрөбү, мен аны таап туруп жөнөтөм. Ошол кызматкер мени жакшы көрөбү? Жакшы көрбөйт да. 5-10 мүнөттө, түн ичинде 5-10 мүнөттө ойготуп туруп, ыкчам төрөгөн тобун жөнөткөн кызматкер мени жакшы көрөбү? Жакшы көрбөйт да. Туурабы? УКЖда эртең менен тиешелүү чара көрүлгөндөн кийин сыртын баарын кулпулап салып туруп эчке чыгарбай койсоң мени жакшы көрөбү? Жаман көрөт. Негизи ошону кулпуланып туруш керек да, ал ичинде туруш керек да. Мен эртең менен өзүм келинчегим колунда береке, тамагымды жасап берет, журкан төшөгүмдү салып берет. Эртең менен келем, ошол жерде өзүнүн условия бар. Тамакты жылытабыз, ошол жерде эч ким эч жерге чыкпайт. Алар да ошондой болот. Аны эстетсеңиз, анан мен магазинге кетип калайын деп тиги жерде кылмышкерлер отурат да. Бирден болсо ким жооп берет? Даже бул жерде сүрөттөрдө турат. Ошол Усубалиев Азиз ошол УКЖдан кубаланып чыгат. Имарат кайтарып тобон болот. Анан бул ушул негизи давлет болгондо болгон мучу. Анан кандайда бир экөө дос болуп калды. Анан эле карьерасы кетти. Нөмөткердин жардамчысы болду. Ошол жерде автоматчик сүрөттөр бар, мен силерге көрсөтүп берем. Күндүз уктап жатат. Автоматтын магазини жок. Ал туруш керек да. Магазин туруш керек да. Уктап калган тиягы жок. Жок. Ага ким жооп берет? Мисалы, сиз, менин ата-энем калган кыргыз элибиз налогту төлөп атат да, кышында базарда соода кылып, мал сатып, жайында ысыкта, образын айтып атам да. Анан мен мисалы ошол берген антыма, ошо элден алып аткан айлыгыма мен ыраазы болуп, таза 1 сутка таза иштеп берем. Калган күнгө жооп бербейм. Өзүңүздүн иш убагыңызга жооп бересиз. Иш убагыма жооп берем. Булар келди, түп-түш уктап атат. Баш мен келип ошо сүрөткө тартып алып рапорт менен кайрылган күндөр болду да. Мен рапорттун көзүнчө эле айырып койчумун теле. Жетекчи. Потому что бул кызматкерлерди мен азыр түшүндүм да. Мен кайрыла бергем, буларга эч кандай чара көрүлгөн эмес, кийин өзүмө колдонду да ушуларды. Ушулар кол коюп берди да мага. Ап келип, ичкен коласын мойнума илишти. Мен магазинин урдап алып, тиги кола көрсөтүптү. Мен тиги пистолеттин огун чыгарып алып, гриллап келди деп. Ушул жерде видеодо, мисалы жанагы аймактык тескөчү боюнча сизге азыр айтып кеттим, бул жерде да видеодо бар. Мага чалган ошол аймактык тескөчүн мас болуп кафеде формачан жатканын бүт бар. Ошол жерге мас болуп уктап калыптыр, Отуруп, формачан отуруп калганын жарандар бар да. Тартып сизге жөнөтөбү? Мага жөнөтүп. Мен потому что Кемин районунда бир 4-5 ай өкмөттө участковый иштедим. Мени тааныган адамдар көп. Номерим ошол бойдон эле номерлер. Тааныгандар жөнөтүп атат. Мынакей буякта мас болуп турат. Формачан. Ага кандай чара көрүлдү? Ага эч кандай чара көрүлгөн жок. Дагы эле иштеп жүр ошону. Ал жок, ал эми алар анча-мынчасы пенсияга кетип калды. Калгандары иштеп эле атат. Баягы эмеден күзөттөн чыгып, анан баягы биз эми сахарный диабет болгондон кийин кичинеден бир 5 мал тамак ичиш керек да. Бизге ушундай экен да. Анан кийин кафеге барып калдым. Кафеге барып калсам, жана менин үстүмөн арыз жазган казип боюнча кирсем, официант кыз чуркап келди. Байке, жардам берип коюңузчу деп калды. Анан колуман келсе жардам берейин дедим. Десем эле удостоверение, сотрудниктин удостоверениесин алып чыкты. Кафеде. Анан эмне кылыш керек десем, байке, ушул кызматкер тамак ичип кеткен карызга. Иштеп кеткен. Бөлүгүн иштеп кеткен. Бир жумадан бери айлыгымды ала албайтым деди.
карап эле тааныдым да ошол жерден койдум дагы сүрөткө тарттым дагы телефон алып чалдым. 20 мүнөттө келип төлөп удостоверениесин алып кетти. Неге ошону калтырып кеткен бул кандай? Болбойт да. Болбойт да. Эртең менен буларды текшерет да. Бизди текшерет эртең менен служебный удостоверениеси текшерет, көрсөтөбүз. Бар форма. Форма менен удостоверение жаныбызда болуш керек. Экипировкабыз жаныбызда болуш керек. Кызматка даяр келди. Кызматка даяр келди да. Бул удостоверение. Амне бир жумадан бери жатсам жетекчилик андай текшерүү өткөрбөңүзбү? Ошол жетекчилерден сурап алсак. Мен кайрылды жаран. Мен жардам бердим. Ушундай бизде ушундай бир Азыр балким сиз 19-20 өтпөс, арадан балким 2 жыл өттү. Өзгөрүүлөр болду, барбы? Эми мен азыр Токмокто 2,5 жыл иштедим. Приятно да иштеген. Действительно приятно. Мына мен ГОМ-1де иштедим. 3 жетекчи менен иштедим. Асангазы уулу милициянын капитаны. Казаков Бектор, Орозбаев Самат. Өздүк курамыбызда бир 20 бала болчубуз. Бири-бирибиздин башыбызга бир кандай бир кыйынчылык болуп калса, жардам берип, действительно приятно да иштесең. Ылдый жагына, ГОУДга чогулушка чогулуп калабыз. Аяктан да эми жетекчи өзүлөрү жетекчилер өзүнүн жумушун кылат экен, өздүк курам өзүнүн жумушун кылат экен. Мына азыр Кеминге келдик. Кеминде практически бүт руководство алмаштыр. Нормально азырчы. Интрига деген жоголду. Эртең менен келебиз, ар ким өзүнүн кызматы менен кызмат өтөйбүз. Начальнигибиз жакшы киши. Айлыгын убагында берет. Мына азыр форма башталды дейт. Участкойлорго формасын кечөгүнү мурдагы айтып аткан, баягы график менен барып алып келебиз деп. Мен приятно да иштейинчи. А буга чейин только интрига болуп турбалды да. Мен мыктап айтып атпайм, видеолор менен көрсөтөм. Роудун эшигинин алдындагы бардак. Прием граждан деген бар. Мен бул Кара-Балтада бир баягы кырсык болуп кетпедиби? Ошондо сразу эле кирип айттым. Мен даже видео съемка кылгам. Ичинде невозможно ал жерге жаран келгенде милицияга менен больницага жыргаган адам барбайт да. Кайгы капа, бир кырсык базат, ооруп калат. Келгенде ошол жерде мындай уют болуш керек. Мына ушундай силердин студияда болуш керек да. Кирип отуруп, жоопту жетекчи түзүп, анын арызын угуп, арыз жаза турган болсо, мага айтып, мен ошол күндө күзөттө турган тергөөчүнү чакырып берип, арызын алып, медицинский жардам керек болсо, первый медицинский помощь оказывать этип, келген жаранды өзүнө келтирип, жакшы маанайда кылып, арызын алып, анан узатыш керек негизи. Ал жерде мен бул жерде видеодо көрсөткөм. Ал жерге жаран эмес бир кылмышкерди алып келсең жүрөгү чөт болуш керек ал жерденчи. Ушундай жерге чейин, ушундай бир баягы кандай десем, вообще эле беспредел болуп калган да. Анан эми мага деле анын деле кереги жок болчу. Сөздүн ачыгычы. Мен деле тигилерди ошо эле картошкасын берип, бензинин берип, обедке алып барып, мисалычы, шеп деп жүрө берсем деле болот болчу. Эми бирөө жаным күйүш керек да. Негизи бизде күйгөн адамдар үчүн дагы эле мамилеттигин жоготпой турат болсо деп ойлойм да, мисалычы. Кайдыгер эмес күйгөн адамдар. Кайдыгер эмес күйгөн адамдар. Ошо күйгөн адамдар кичине көбүрөөк болуп кармалып атабы деп ойлойм да менчи. А так баарыбыз тең таштап салып эле ошол бир эле кишинин сөзүн кое берсек, ким болот алчы? Бул мен дискомфорт буларга болдум, дискомфорт болдум да. Мына кенен келип баягы Баймановский баягы замашкалар менен ошолорду мен кичине баягы тоскоол болуп турдум да. Анан мени кетиришти. Анан ушундай кой союп Куран окутабыз. Баягы кутула турган кишинен кутулабыз да, ушак эл уже ушак жүрөт кызматкерлер чалып атышты. Ошондой бизде бир начар ушундай ички иштерин. Ана 19-20 болду деп атпайсыз бул башалмандыктар. Ошондо жетекчилердин бирөө дагы жоопкерчиликке тартылып, же эчтеке болгон жок. Ошол кызматкерлер жоопкерчиликке тартылса, мен менен 1 жаш киши, 1 жаш уулу
кызматкер, полковник болот беле. Фамилиясы ким дедиңиз? Давлетов Нурмат Турдакынович. Давлетов Нурмат Турдакынович деген. Андан кийинкиси Мурадилов Талант Кочкурбаевич. Кимиси азыр чүй ирибиген начальник жетекчи? Ким Мурадилов Талант Кочкурбаевич. Азыр ошол жерде жетекчи болуп турат. Давлетов болсо, бул Первомайский деди го, биринчи орун басары деп Фейсбуктан окудук. Буйрук чыгыптыр. Мына ошондой бир рибинин абалын ит кейпин кийгенге жеткирген жетекчилер аз деле бул шаарда Жетекчи болуп. жетекчилик орунда жүрөт. Орунда жүрөт. Бизде ошо таанышы жок, билиши жоктор. Жанагынтип эптеп бир берген орунга кызмат этип атабыз. Нурлан мырза, сиз көп мыйзамсыздыкты ичинен ачыктадыңыз. Анан сизге бул мисалы видео чыккандан кийин, интервью чыккандан кийин басым болушу мүмкүнбү? Кандай деп ойлойсуз? Өзүңүз коопсуз? Эми мен азыр коопсуздугума Мурадилов, Давлетов, анан жанагы республиканский ГАИнин жетекчиси Исраилов деле болбосо калгандарынан көп эле жардам берип келди мага. Ушулар мен үй бүлөмө, ушулар кооптуу бир жагдай жаралбаса, бала чакама өзүмө ушулардан эле күтөм мен. Ушулар эле бирөөлөргө айттырып, эти Мурадилов Талант Кочкурбаевич деген райондук кеңеш, то есть Кемин шаарынын гор кеңешинин депутаты Дубина дегенге мен да силерге да ыртып коеюн ошону. Мен азыр официально дагы ЦИКка кайрылам. Ушундай жаман сөздөр менен мени баягы коркутуп, үркүтүп, сен талант байкемди мындай кылдың, талант байкемди тигиндей кылдың деп, баягы алда өзүнчө бир активист да, ушу районда активист экен, анан ал ички иштер министринин кызматкерлерине ушундай бир сиздерди коркутуп атабы? Мени коркутуп, депутат гор кеңештеги шаардык кеңештин депутаты мени ушундай WhatsApp'тар менен ар кайсы сөздөрдү жазып, доом эме адамдык аброюма шек келтирип, мен ошондо силерге азыр жөнөтүп коеюн. Ошого чейин барып атышат. Бул Кыргызстанда эле болсо керек ушинтип. Ушу тартип сактай турган, укуктук мыйзамды көзөмөлдөп турган милиция кызматкерине депутаттар тескеринче коркутуп үркүтүп болгон жагдай. Ошондой болот. Анан эми мына мен ушул мамлекеттен дагы кайрылуу жасап кетсеңиз азыр баягы көрүүчүлөргө, балким жетекчиликтерге болобу? Кыргыз элим, мына мен ушинтип аргасыздан кайрылып турам. Таза иштегеним, ак иштегенимди мен ушул жерде баягы видеомон көрсөтүп берем. Бул видеонун кеч чыгып калышы дагы себеп болду, потому что мен Монголиянын президенти келгенде бияка, иш сапар менен келгенде мени алып кетишкен. Нөмөт бөлүмүнүн жанында камерага автоунаамды коюп кеткенде, ичин ачып, флешкамды урдап кетишкен да. Ал боюнча менин келинчегим барып арыз жазып кайрылган. Арыз боюнча 2 барак арыз менен эле ишти кыскартып салышкан. Мени да сураган жок, келинчегим да сураган жок. Ошол кыскасы бут тосуулар биринин артынан бири. Ошол убактагы нөмөткерден, жардамчысынан, имарат кайтаруу тобунан да суралган эмес. Ошол жерде видео тартылганда бизде 1 айлык запись сохранение болот да, аны да алышкан эмес. Только эле бут тосуп келип атат да. Ошол боюнча мына кыргыз элим. Көп далилдерди ошону топтогонго кайра убакыт кетип калды да. Ал потому что аны көп узак кылып салышты. Мен ал бул дагы баягы бул эгистерим телефонумду баягы унитазга кырып жиберип, анан кайра кредитке телефон алып, анан ошону бир аккаунтумду баягы WhatsApp ачайын десең, Facebook ачайын десең аккаунт сурап, анан баягы эсимен чыгып кетпесин деп жазып ар кайсы жерге чаптап коюм, ошол жерден аккаунтун таап алып, анан чыкты да буларчы. Ошол кайрылуум кыргыз элиме мына таза иштеп бердим, иштеп келатам, дальше иштеп берем. Ушу видеодон өзүңөр анализ кылып, мен укугумду коргоп берем деген мына бизде Кыргызстанда күчтүү адвокат байкелер, эжекелер бар. Эшигим ачык. Укук коргоочу эжекелерибиз, байкелерибиз бар. Аларга да эшигим ачык, силерге да эшигим ачык. Урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичке да кайрылатып кетилген. Ушуну өзүңүздүн көзөмөлүңүзгө алып, тыкан жакшылап, териштирип, мүмкүнчүлүк болсоңуз
менде дагы бул жерге баягы кызматтык эмеге туура келбеген дагы маалыматтарым бар. Мен президентибизге деле ошону көрсөткөнгө даярмын. Мына 15 жыл кызмат өтөдүм, мамлекеттен 1 метр жер алган жок. Бирок мыйзамыбызда көрсөтүлгөн. Берилиши керек да негизи. Берилиши керек да. Азыр мына ушул ийимде дагы мына үй берилип атат дейт, анан ипотека анан мындай бериш керек, тиңдей бериш керек деп бир ызычуулар болуп атат. Мен ошол ипотека бергенге да, ипотека берсе деле мен даяр. Төлөнгө да даярсыз. Даярым жок азыр. Үйүм баягы Союз убагында калган, ошол убакта бир кичинекей акчага ата-энем алып берген үйдөбүз. Келинчегим да кызматкер. Милиция кызматкери. Милиция кызматкери. 4 бала. 4 бала. Общий 10 киши багабыз биз. Алга дагы бир мага бербесе деле ушу келинчегиме берсе, мен азыр бул сахар менен давлениеде өсөрүмөн дагы өлөрүм эле калды окшойт. Баягы өзүң көрүп атасыңар да азыр сахарын диабет менен канча жарандарыбыз каза болуп атат. Ушу балдарым ушу шаардан бир кичинекей үй болсо окуусуна дагы дегендей да. Ошол менен кайрыларым. Ким жардам берем десе, мен эшигим ар дайым ачык. Нурлан мырза, рахмат сизге. Келип документтер көрсөтүп бизге ушинтип макул болуп, анткени милициядан интервью алышып бул аябай эле басма сөз кызматына кайрылыш керек, бизге милициялар бере бербейт. Сизге ушундай мыйзамсыздыгын ачып бергениңизге, айтып бергениңизге чоң рахмат. Эми ишиңиз оңунан болуп, баардыгы өмүр жашыңыз узун болуп дегенде элге кызгылган кызматыңызды уланта бересиз деп ойлойбуз. Мамлекет тараптан дагы ушундай адал иштеген, ак иштеген кызматкерлерге жардам берилет деп да ойлойбуз. Анткени мындай кызматкерлерди колдош керек деген ойдобуз биз. Ушул материалды дагы элге жеткирүүгө болгон күч аракет жумшайбыз. Сизге бир гана сөз ыраазычылык билдиребиз. Рахмат сизге. Урматтуу биздин көрүүчүлөр, бүгүн биз Кеминдир БИСинин кызматкери милициянын майору Нурлан Алиев көз менен ошо 19-20 жылдар болгон мыйзамсыз көрүнүштөрдү, кыскача айтканда беспределди талкууладык, айтып бердик. Керенчүүнүн айтып берди деп ойлойбуз. Кийинки берүүдөн көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.